Дагы бир сонун суроо келген экен. Кыз кезинде баары жакшы, жаман келин кайдан чыгат дейт. Өтө сонун суроо экен, Карасаңыздар, мындайда чындыгында эле биз ушул баягы Кыргызда сонун макал бар да, жакшынакай эле кыз болуп келди эле, анан ушинтип кийин эле ушундай келин болуп калды деп эле баарыбыз бир жеңеге асылып алабыз же бир келинге асылып алабыз, ошонун мүнөзүнө эле абсурдать этип жатып калабыз да көп учурларда. Бирок социаль илимине келгенден кийин мен бул суроолорума жооп таптым. Көрсө адам төрөлгөн датасынан кийин миссия келгенде, 33 жашка келгенден кийин адамдын тагдыры таптакыр башкача болуп өзгөрөт экен. Мүнөзү да өзгөрөт экен, жашоого болгон көз карашы, кыймыл аракети бүт толугу менен өзгөрөт экен. Ошондой учурларда бул адамдарды биз тааныбай калат экенбиз. Мурда башкача эле, азыр башкача болуп кетти депчи. Мен өзүм жашоодо бир консультацияда бирөөнү көргөм. Өтө тентек бала болчу экен. Үйлөнгөнчөктүчү. Анан тентек болуп, кай жерден чаң чыкса эле ошол бала ошол жерде болуп, милиция келсе деле ошол баланы кармап кетип эле. Анан айыл-апада бир жакта ызы-чуу болуп, мушташ болсо эле баягы бала болуп эле ата-энесин тажатып бүтүптүр да, туугандарындагычы. Анан кийин эле үйлөнөт экен. Анан үйлөнгөндөн кийин эле баягы бала антип урушуп талашпай эле үйдөн чыкпай калат экен, момурайып элечи. Анан ошондон кийин баягы баары тең баягы келинди жакшы көрүшөт экен. Ушу келин жакшы келин экен, садагасы болот. Ушу келин келгенден кийин балабыз оңолду. Балабызды киши кылып койду дейбиз да кыргыздар, Ой, балабызды ушу келин эле киши кылып койду. Жакшы болбоду, ушу келин келгени балабыз оңолуп калды деп ойлоп калат экен баягы элдин баары тең. Анан кийин ошол келин өзү консультацияга келип калды да. Анан консультацияга келип, анан күйөөсүнүн характерин айтып берип аткандан кийин эмесин санын сурап, матрицага салып көрүп карасам, күйөөсү эме экен. 7-2 экен да, сана саны 7, миссиясы 2 экен. Анан турмушка качан чыктың эле деп ошол даталардын баарын салыштырып келсек, ошол бала 33кө чыкканда чыгыптыр да турмушка ал кызчы. То есть ошол бала аябай тентек, элдин баарын тажаткан бала экен. Ошол 33 жашында үйлөнүптүр. Үйлөнгөндөн кийин эле 2 деген санга өтөт да, баягы 7 болсо мурда, эми 2 деген санга өтөт. 2нин мүнөзүнө келгенде, мурун 7, мен признание күтүшүм керек, мен ушундай крутоймун, мени признавать эткиле, мен любоюңардан кыйынмын, мен любоюңардан күчтүүмүн деп ошол жердеги райондогу балдардын баарынан өзүн күчтүү сезген, ошону доказать эткен, укмушу ярый бала болсо, 33төн кийин болсо 2, миссиясы 2 болгон, 2 эмне болот? Эшикке чыккысы келбейт, домашний. 2 деген чоң шаг аттагысы да келбейт. 2лер мындай жумшак адамдар болот да. Жумшак, кыймыл аракетинин баары жай, чыксамбы, чыкпасамбы, бүгүн барсам барбай эле койсомбу деген абалга өтөт экен да. Ошонткенден кийин анан жолдошуң азыр ушундай, мурда ушундай болуптур десе, анан эстеп атпайт тигелин. Ошондой мага бүт баары айтышат, сен күйөөң мурда ушундай болчу, анан сен келген эле ушинтип калды, сен молодецсиң деп мени баары мактап атышат дейт ал келинчи. Көрдүңүздөрбү? Бул жашоо 33 жаштан кийин башка дата болгондо адамдын характери толугу менен өзгөрүп калат экен. Ошол сыяктуу эле азыр сиздердин сурооңуздарга, мынакей кыз кезинде баары жакшы, жаман келин кайдан чыгат деген суроо деле ушундан келип чыгып атат да. Ооба, албетте, ал кыз может кыз кезинде мүмкүн 2 сана саны 2 болгондур, мүмкүн сана саны 3 болгондур, мүмкүн сана саны 8 болгондур, мындай более спокойныйраак, 6 болгондур мүмкүн, жумшак, мындай жай жүргөн, Анан эле кийин миссиясына келгенде миссиясы 1 болуп калышы мүмкүн, миссиясы 4, миссиясы 7, миссиясы 5, же миссиясы 9 болуп калышы мүмкүн, Өтө эмоционалдуу миссияга өтүп кеткенден кийин баягы жоп-жош болгон келин эле 33төн кийин таарсылдап эле, бетке айтып эле, айтчу жерден айтып калып, жасай турган жерден жасай калып, даже кээде муштум көтөрө турган жерде муштум деле көтөрүп кое турган болсо, анан тааныбай калышат адамдар. Бул ушу турбайбы, башын батырып алгандан кийин ушинтет турбайбы, эси жок турбайбы деген
ойлор кетиши мүмкүн экен. Жакшылап чындап баягы тамырына кирип көрсөк, көбүнчө адамдар баягы миссиясына келгенде башка кыймыл аракетти кылып калат экен. Мисалы үчүн санаа санында 6 деген келин болчу деп коелук, кыз кезинде 6. 6лар кандай болот? Өтө жумшак, жай сүйлөйт, жай кыймылдайт, назик болушат. Анан деген мындай 6 деген сан өзү сүйүү, комфорт, инвестиция деп коебуз да. Ошол 6 деген өзү мындай бир болтойгон эле бир жумшак адам болсо назик. Анан ал келип, отурукташып калгандан кийин, анан балдарды төрөп, баягы жашоого ылайыкташып калгандан кийин бизге сезилет да, бул башын батырып алды, ушул жерге ээлик кылып алды, эми ошон үчүн каалаганын кылып атат депчи. Как раз ал келин 25-26 жашта келсе, 33 жашка чейин балдарды төрөп, как раз ошол жерге баягы орунтук алып калган убагы болот. 33 жаштан кийин элестетип көрүңүз, ал келин жети болуп калды деп коелук. Жети болгондон кийин анын действиясы сизди трансформация кылат. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, бир күнү келип туруп, жеңе, эмне жыртык носки кийип алгансың? Чечсең боло алдыгыңды деп айтат. Өмүрү сизге унчукпаган. Же болбосо тижерде төрдө отурган акасын жөөлөп өтүп кетиши мүмкүн. Ака, кечирип коңузчу, мен тет жактан баламдын шымын алып алайын деп турупчу. Же болбосо баарыңар үйгө келип атасыңар, ал болсо мен шаарга барып келейин деп туруп шаарга кетип калышы мүмкүн. Ошол жерде силер баарыңар чалкаңардан кетесиңер. Кандай келин, биз баарыбыз тең атабызга же апабызга Куран окутуп ал деп келип атабыз, бул болсо шаарды көздөй кетип баратат. Бул кандай бейбаш келин деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Ал бейбаш деле эмес, ал болгон действиясы ошол. Миссия 7 болду. 7 деген эч кимден сурабайт, эч ким менен акылдашпайт. Ал өзүнүн оюна келди, барыш керек болду, кетти. Туура, өзүнүкүн туура деди, туура болду, кете берет да. Ал сизге жамандык кылайын деген жок, тигини деле жамандык кылайын деген жок. Болгону өзүнүн жүргөн турганы эле ошол. Азыр барыш керек болуп калды, барам. Оюна келди, болду, барыш керек. Же болбосо мурун пландаштырылган нерсе болчу, аны жети унутуп калды, барыш керекти. Ошол моментте эстеди, унутуп калган турайм, кой барып келе калайын деген бойдон ал чыгып кетип баратат, силер келип калдыңар. Силердин оюңарда эмне болуп калды? Бизди бул келин тебелеп атат. Бул келин бизди тоотпой калды. Бул бейбаш болуп калды. Келин кезинде, кыз кезинде сонун эле келин эле. Жакшынакай эле келин болчу. Эми келин болгондон кийин мына минтип бизди тоотпой калды деген ойлор келиши мүмкүн экен. Чындап жакшылап түшүнүп келсеңиздер, бул Сүтсай сандык психологиясын жакшылап түшүнүп алсаңыз, эч ким таарынбай калат. Жашоо керемет болуп калат. Таарынбай каласыз. Келиндин миссиясы 7, азыр ал барат, кайра келет. Ал кетти, унутуп калды, болду, жакшынакай болуп кайра сумкаларын көтөрүнүп алып, тасмалдын баарын көтөрүп алып, жаркылдап эле келип калат. Ал силерди капа кылганын өзү деле билген жок. Болгону программа ошондой иштеп атат. Ошондуктан биз көбүнчө учурларда кимдин программасы кандай иштейт экенин билбей эле ушинтип таарына берет экенбиз. Өзүбүз божомолдоп алып, мүнөздөмөлөрдү бере берет экенбиз. Өзүбүз божомолдоп алып, чечимдерди чыгарып коет экенбиз. Ал бизди тааныбай калган, ал бизди теңине албай калган, жана башка ушул сыяктуу нерселерди өзүбүз ойлоп чыгарып алат экенбиз. Көпчүлүк биздеги көйгөйлөрдүн баардыгы эле ушундан чыгып атат. Бирибиз түшүнбөгөндөн, ал адам эмнени ойлоп атканын биз түшүнө албагандыктан, калган нерсени өзүбүз придумать этип коебуз. Тигил унчукпай эле кетип баратат, бирок өзүбүз калганын өзүбүз, ал мынтип ойлоду да, тигинтип ойлоду да, бизди теңине албай койду да, бизди укпайт да, эң баш болуп калган тура деген нерселерди биз өзүбүз эле ойлонуштуруп алабыз. Ал бизге эчтеке деп айтпаса деле. Демек бизде жаман, анан жакшы деген адам жок экен. Кудай бизди баарыбызды бирдей жараткан. Жаман дагы эмес, жакшы дагы эмес, баарыбыз бирдей жаралганбыз. Болгону биз өзүбүз бөлүштүрөбүз. Тигил мага жагат, бул мага жакпайт. Тигил жакшы, бул жаман деп. Бирок ошондо биздин бирөөнү бөлгөнгө акыбыз да жок экен. Сен жамансың, сен жакшысың деп айтканга да акыбыз жок экен, бөлгөнгө да акыбыз жок экен. Биз кандай адам болсо маңдайыбызда, ошондой гана кабыл алып жашаганда жашоо гармонияда болот экен.
Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет. Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушулга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы, бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы, мисалы, сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-ден 9-га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл. Экинчи жыл бул карым-катнаш кылып көбөйтүүчү жыл. Үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жылда. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-ден 9-га чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы, сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2-ге чыга турган болсо, мисалы, миссияңыз да 2-ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2-ге келгенде 2 анжылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2-ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо сана-санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы, сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип коелу. Телефон номерин мен кантип тандасам болот? Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат.
телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш бүтүрүш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн, замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүп, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам, ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең мененки саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат. Эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-ден 9-га чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Ами Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнес алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.